Meni сүзүп кеткен бала Тамга айылынын тургуну Акчаңтой уулу Максат деген 83 жылкы жигит болуп чыкты. Мурун гаишник болуп иштеген бала экен. Милициянын ага сержанты Акжолтой уулу Максат. Акжолтой уулу Максат. Инспектор качты. Давайте, кет. Эшти шала жабылып калды. Инспектор. Инспектор. Римен гана, римен. Машинеге 211'de жазылып турат, кечирип коюңуз. Эмнеге? 211'de жазылып турат. Могу эшиги ачылып туратын арткы эшиги. Римен жок. Акжолтой уулу Максат тоңдогу 211 эмес көрсө 212 экен. Ошону жаттап алыңыз да. 2022 жылдын 25 октябрь күнү саат 14 чамасында Саруу айылынын борборунан ынтымак аттуу остановочный павильондон аварияга учурадым. Мен ошол күнү саат 9-да Кызыл Суу айылынан Бишкектин маршруткасына ак маршруткага түшүп, тоңду көздөй кетип бараткам. Ошол Саруудан токтоп, ошол ынтымак деген остановочный павильондон алма алып түшүп кетмекмин. Ал жерден маршрутканы токтотуп, сол маршрутканын артынан түшүп, сол жагымды карап, алыс тарапта бир кара машина автоунаа келатканын байкагам. Оң тарабымда машина жок болчу. Өтүп баратып, эми мына жетем деп бир кадам калган кезде кайдандыр бир машина келип сүздү. Ошол жерден жыгылып, оң тарабым бетим катуу шишип, эмне болгонун түшүнбөй калдым. Ошол авариянын кесепетинен сол бутум эки жеринен сынды. Анан ал жерден мени сүзүп кеткен бала Тамга айылынын тургуну Акчаңтой уулу Максат деген 83 жылкы жигит болуп чыкты. Мурун гаишник болуп иштеген бала экен. Ал өзүнүн автоунаасына салып алып, Кызыл Суу айылынын бейтапканасына алып келип, ал жерден тез жардамга өткөрүп берген. Ошондон кийин мени тез жардам караколго алып келип, травматология бөлүмүнө өткөрүп, 25-нен бери ушу травматология бөлүмүндө жатам. 31-inde күнү келип операция кылышкан дарыгерлери. Ошого чейин бир келип бардыгын кылам деп артист болуп, ар кайсыны сүйлөп жүргөн болчу ал бала. Бирок ал баланын мени менен иши жок эле, өзүнүн иштери менен жүрүп, өзүнө свидетелдерди топтоп, чуркап чыккан, өзү чыккан, башка машинадан буйтап менин машинама урунду деген документтерди жасап жүргөнүн уктум. Бирок